Эскилиги жеткен Торайгыр айылындагы суу өтүүчү лотоктор 1960-жылы курулган. Мурда айыл элинин энчисинде болуп каралбай калган жараксыз абалга кептелген лотоктор суу өткөрүүдө кедергисин тийгизчү. Былтыр арыктар суу чарба башкармалыгына өткөрүлүп, эми ремонт иштери башталды. Ошо сууну үнөмдөп пайдалануу үчүн толук кандуу дыйкандарга жеткизип берүү үчүн ушул иштер жүрүп атат. Бул да болсо мамлекеттин өзүнүн элине кылган камкорлугу болуш керек. Тоодон келген суу 300 гектар аянтты сугат суу менен камсыз кылат. Суу сактагычтарды тазалоо, лотокторду жаңыртуу менен дагы 50-60 гектар жерге суу жеткирүү аракеттери көрүлүүдө. Аймакта жалпысынан 1200 гектар сугат аянты бар. Ысык көл районунун суу чарбасына караштуу Торайгыр айылындагы БФРди тазалоо иштери жүрүп жатат. 11 күндөн бери тазалоо иштери жүрүп жатат. 70%-ын бүтүп калдык. Буюрса бир жумада тазалоону аяктайбыз. Торайгыр айылына 119, Сары Камыш айылына 105 жаңы лоток алынып келинди. Монтаждоо иштерине 5 техника тартылып, учурда иш кызуу жүрүүдө. Бул аймакта дыйкандар тоют багытындагы өсүмдүктөрдү себишет. Көпчүлүгү буудай, арпа, жүгөрү айдашат. Быйылкы жылкыга 235 лоток сатып алуу мерченделген. Бүгүнкү күндө 80% түшүрүлүп, орнотулуу иштери жүргүзүлүүдө. Ошол эле Тамчы Торайгыр айыл аймагына караштуу Торайгыр айылындагы бир суу сактагыч механикалык тазалоодон өтүүдө. Быйыл район боюнча жалпысынан 3 чакырымга жакын канал оңдолуп, лотокторду алмаштыруу пландалган. Алдыда Кумбел айылында дагы суу сактагычтарды кеңейтүү иштери жүргүзүлмөкчү. Жазгүл Сатаева, Жакшылык Чортонов, ЛТР, Ысык Көл облусу.